Şoning uchun inshaalloh bu zikr ibodat. Astagfirulloh va atubu ilay. Bu деген istig'for jana tavba deb qo'yamiz. Istig'for деген Allohdan kechirim so'raganda aytadi. Tavba деген o'sha gunohni qilmayim deb va'da berganda aytadi. Istig'for jana tavba. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida dag'i Qur'oni Karimda oyatlar to'ltira. Ya yuhannas, tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey adamlar, sizlar Alloh taolaga chin tavba qilinglar deydi. Qata ketib qoladi, adam жаңылыш bo'lib qoladi, adamdan kemchillik bo'lib qoladi. Adam balasi da. Kullu bani adam xattaun. Payg'ambarimiz aytgan adam balasının bari qatakер. Bardığımızda жаңылыш бар. Bardığımızda kemchillik бар. Bardığımızda günah var. Günahsız yok, alar perişteler alar. Peygamberler, sizde bizde barımızda жаңылыштар, günahlar, qatalar var. Peygamberimiz özü aytып atады. Kullu bani adam xattaun. Adam balasının bardığı qatakер. Adam деген söz qatalardan, kemçildiklerden cinağı. Cinağı. Ve hayrın. Anan yine aytып atады Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu bani adam xattaun ve hayru xatta'in at-tawwabun. Qatakerlerden en mıhtılары kim eken? Tavba kılıçıları deydi. Şunun için inşallah Peygamberimiz aytқан men bir günde 100 jolu tavba kılam deydi. Qancha? Bolası günahsı yok. Hiç qanday nemesi yok. Ümmetke talim için, sizge bizge öğretүү için Peygamberimiz şunday kılıp atsa bir günde 100 jolu. 100 jolu. Astagfirullah ve atubu ilay. Astagfirullah ve atubu ilay. İstiğfarın paydası mınday. Peygamberimiz aytadi: "Man tamassaka." Yok, man lazimal istiğfar. Kim istiğfardı bekem qarmansa, tündösü dağı, gündüzü dağı, jumuşta dağı, saparda dağı, uyunda dağı, жақшылықта, жамандықта istiğfardı bekem qarmasa. Man lazimal istiğfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Wa min kulli hammin faraja. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ana Allah subhanahu wa ta'ala bardıq жабылып қалған ешіктерді ашат екен дағы. İstiğfarın paydasını qarаңыз. Peygamberimiz aytады. Bir kim bir iki жол айтып қойып емес, бекем қармап жүрсе. Man lazimal istiğfar. Kim lazım tutsa istiğfarды, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja degeni har bir şu көңілі қысылып кетті, жүрегі қысылып кетті, ырысқысы тарланып кетті. Айтытқан біздече. Бұның жолын жауып қойған. Бұның бақтысын жауып қойған. Тоқты, қижалат болу. Аша тұрған бар берді. Ал арам қылып, ақиретін бұзды. Бірақ сізге Алла Таалам адал қылып, ашқышты беріп қойды. Қандай? Истиғфар. Бардық аға тупик жоқ екен. Истиғфар айтқан кишиге тупик деген жоқ. Тақалып қалған, жауылып қалған деген жоқ. Алла бардық тардықты кең қылып ашып қойды деген. Ва мин кулли хаммин фаража. Жан Алла субханаху ва таала аға барды қайғыдан Алла Таалам ушундай бір құрсанчылық береді, жана күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирет дейт. Ошон үчүн иншалла истигфарды бекем кармайын. Бунун бардыгы эмне болду? Зикир болду. Демек башынан ибадаттыга тургандар айтып атабыз. Биринчи намаз, орозо, зекет, ажылык умра, Кур'ан окуу, не болду? Зикир кылуу. Зикирди бардыгын айтып берди. Дуа. Жетинчisi дуа. Бұл ибадатқа кіреді. Дуа. Дуа қылу. Дуа, ад-дуа муххул ибада. Ибадаттың маңызы бұл. Жөнөкөй емес. Мұсылман еркек аял дуа қылбаған күні болбош керек. Ертеменен кечинде, намаздан кейін тахажжудта әрбір учурда Алла Таалага дуа қылу. Дуа қылу. Андан кейін әрбір амалды сүннетке лайықты аткару. Әрбір 24 саат кыймылыңызды таарат алып атасызбы, уктап атасызбы, жатып атасызбы, туруп атасызбы, базарга барып атасызбы, үйден чыгып үйгө кирип атасызбы, 24 саат сүннөткө лайыктуу ар бир амалды аткаруу бул дагы ибадат. Жада калса ажатканага кирип чыгуу дагы сүннөткө лайыктуу болсо ибадат болот. Сүннөткө лайыктуу. Акыркысы 5-чиси, 10-чусу жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул дагы ибадат. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу ибадат. Демек тугандар, ая хадиске келейле. Вақтыбыз дагы бүтүп баратат экен, суроолорго да кезек келатат экен. Ошон үчүн баягы 7 түрдүн биз экинчисине келдик эле. Мен кичине кыскартайын. Бүгүнкү тема биринчи адилеттүү жетекчи дедик. Алла Тааланын райым көлөкөсүнө жай алат кыямат күнү. Экинчиси ибадатта өткөргөн жаштык. Ибадатта өткөргөн жаштык. Үчүнчүсү ражулун
Kalbuhu muallakun fil masajid. Жүрегі байланған. Мешітке жүрегі байланған кişi. Алғандай? Үйінде отырады, көчөдө, базарда, жұмышта, бірақ жүрегінде мешіт деп соғып атады. Бош уақытын тапсам, дискотекаға, құмарханаға, арақханаға барбаймын. Мен бош уақытым жүрегім мешіт деп соғып атады. Мен қарам, бара тұрған жерім қаяқ екен? Мешіт, мен мешітке барам мен. Мен бара тұрған жайым о зынақанаға емес. Мен бара тұрған жайым арақханаға, құмарханаға емес. Мен бара тұрған жайым қаяққа? Мешітке. Жүрек ошентип соғып тұрады. Жүрегі соғып тұрады. Аз пеші уақыт болу керек пе? Асыр болу керек пе? Шамчы, құптанчы. Жүрегі мешітменен байланған. Ертеге бұл да қазір жетеуінің бүресі. Алла Тааланың көлөкөсінен, Алла Субханала аршының көлөкөсінен, Алла Субханала Тааланың райымын көлөкөсінен жайыла тұрған кішілердің бірі ушул. Қанша болды? Үчөө болды? Биринчиси адилеттүү жетекчи, экинчиси жаштыгын өткөргөн ибадаттагы жаш, эркек болсун аял, үчүнчүсү жүрөгү мечит менен байланган, жүрөгү мечит менен. Төртүнчүсү бири-бирин Алла үчүн жакшы көргөндөр. Тахабба филла. Рожулан тахабба филла. Бири-бирин Алла үчүн жакшы көргөндөр. Улуту үчүн эмес, урусу үчүн эмес, акчасы үчүн эмес, жердешчилиги үчүн эмес, байлыгы үчүн эмес, сулуулугу үчүн эмес. Бири-бирин жакшы көргөн, Алла үчүн жакшы көргөн. Алла ичтимаа али ва тафаррака али. Жолукса дагы Алла үчүн жолугушат экен. Коштошса дагы Алла үчүн коштошот экен. Мына кимде ким кайсы эки мусулман Алла үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, Алла үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, жолукканда дагы булардыкы Алла үчүн болсо, коштошкону дагы Алла үчүн болсо, ушундай кишилерге дагы Алла Субханала ва Таала эртеге чоң сыйлыгы, чоң Алла Тааланын иззаты бериле турган арыштын Алла Субханала ва Таала көлөкөсүнөн жай берет, өзүнүн райымынан көлөкөсүнөн жай берет. Мына ушу кишиге экен турганда. Ошон үчүн иншалла бири-бирибизди Алла үчүн жакшы көрөйлү. Алла үчүн башыбызды бириксин. Алла үчүн коштошойлу. Боптур дагы Алла үчүн. Ассаламу алейкум дагы Алла үчүн турган. Мынакей, Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөн ынтымактуулуу ушуларга дүйнөдө дагы Алла Таалам өзүнүн райымын берет, мухаббатын берет. Ахиретте болсо өзүнүн Алла Субханала райымынын көлөкөсүнөн насип кылат экен. Андан кийин рожулун тасаддака. Биз садака берген кол, оң колу менен бергенин сол колу билбеген. Хатта ла таалама шималу. Садака би ямини. Өзү садаканы оң кол менен бериш керек экен. Сол кол менен бербеңиз. Сүннөт боюнча садаканы кандай бериш керек? Нан бересизби, акча бересизби, зекет бересизби, белек бересизби? Оң кол менен. Кайсы кол менен? Бирок сол кол билбей калсын деп атат да. Оң кол менен бергенди эмне билбей калсын дейт? Сол кол кантип билбей калсын жанында турса. Бунун мааниси ушул, риякөрлүк болбосун. Кожо көрсүн болбосун. Мактануу болбосун. Кылган зекетиңизди Алла билсе болду. Алланы күбө кылыңыз. Кылган берген белегиңизди, жардамыңызды, садакаңызды, үшүрүңүздү бардыгын садака үчүн берген. Не болсун? Мусулман адам эртеге кыямат күнү садакасынын көлөкөсүндө болот дейт. Ким канчалык садака кылса, ошого жараша көлөкөсүндө болот. Садака берүү жаман өлүмдөн сактайт, билип коюң. Жаман өлүмдөн сактайт садака берүү. Садака берүү жөнөкөй нерсеми? Ас-садака раддул бала. Балени кетирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы ушул. Силер эмне кылгыла дейт? Силер оорулуу адамдарыңарды дарылагыла садака менен дейт. Дау, дарылагыла. Кимди? Оорулуу адамдарыңарды. Эмне менен? Садака менен дарылагыла. Садака менен. Садака берип дарылагыла. Буякта бирөө ооруп атат, ошонун атынан садака бериңиз. Кан чыгарыңыз. Колуңуздан келишинче. Канча кийимиңиз болсо да кичине нерсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иттакуннар валау бишиққи тамратин." Садака берип тургула. Дозоктун отунан өзүңөрдүн жаныңарды сактагыла. Бир курманын сыныгынчалык жарты курманы берип болсун, дозоктун отунан өзүңүздү сактаңыз. Садака бериңиз кичине, бир тыйын бериң. Сизде 10 тыйын бер деп айткан жери жок. Бир тыйын, бирок бериң. Аз болсо дагы, күчүнө жараша. Мүмкүн бирөө 5 сом берет, бирөө 10 сом берет.
Бирок кичине болсун дагы садака бергенди үйрөнөйлү, кайрымдуулукту үйрөнөйлү. Берешен кол алганга караганда жакшыраак Алла Тааланын алдында. Ошон үчүн мынау дагы оң колу менен берген, сол колу билбеген дегени ушунча ихлас менен берген, Алланы күбө кылып берген. Алла сен үчүн берип атам деп ушун үчүн Алла Таалага үчүн берген. Бул дагы эртеге Алла Тааланын райымдуулук көлөкөсүнөн жай алат экен. Алла Субханаху ва Тааланын башка ошол эч кимге көлөкө жок ал. Канча болду? 5 болду. 6-чысы. Сулуу аял. Мансапта. Зату мансибин ва джамалин. Ушул эгер чакырса жаман ишке, эркекти. Ке ушун зыны жаман ишке деп. Ал не деп айтат экен? Жок дейт экен. Инни ахафуллах. Мен Алладан коркомун, ал жаман ишке барбайм. Ушул эркекке дагы Алла Субханаху ва Таала аршынын көлөкөсүнөн жай берет эртеге кыямат. Ошондой эле мансаптагы эркек, мансаптагы сулуу эркек эгерде аялды чакыра турган болсо зынага, аял дагы мен Алладан коркомун деп жаман ишке барган жокпу? Авирин сактадыбы? Намызын сактадыбы? Ушуга да Алла Субханаху ва Таала арштын көлөкөсүнөн жай берет тургандар. Эртеге күнү жөнөкөй эмес бул. Кайсы коомдун жаштары эгерде никесиз кошулуп бузула турган болсо, ал коомдун келечеги жок. Ал коомдун келечеги жок. Зынаны пайгамбарыбыз эле эмес, бардык пайгамбарлар арам деген. Иман ажырап калат, иман чыгып кетет. Оорулар көбөйөт, жер титирөөлөр көбөйөт, кан төгүлөт. Бунун кесепети өтө чоң. Ошон үчүн иншалла мынаке пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коомчулукту таза кармаш үчүн адамдын, эркектин, аялдын өзүнүн намызы бар, өзүнүн кумары бар. Бирок шарияттагы кумар кандырууну адал жолу менен, ак нике менен жол менен айтып койгон. Урпак калсын, перзенттер калсын, арам аралашпасын, арам суу аралашпасын. Насыл калсын, таза кармансын. Ошон үчүн бул жерде эмне деп атат? 6-чысы эртеге Алла Тааланын райымынын көлөкөсүнөн жай ала тургандар. Эч башка көлөкө болбойт. Ошо 6-чысы ушул экен. Ушунда бир мансаптагы сулуу аял чакырса, ошого барбайын. 7-чысы туугандар, Алла Тааланы зикир кылып, эч ким жокто көзүнөн жаш агызган. Дакараллаху халиян. Алла Таалан. Вафадат айнаху, эки көзүнөн жаш чыгып кетти бол. Эч кимди күбө кылган жок. Өзүнүн жаралганын эстеп, ахиретке бара турганын эстеп, Алланын алдында отчет бере турган, эсеп китеп бере турганын эстеп, Алланы зикир кылып көзүнөн жаш чыккан, ушул адамга да Алла Таалам эртеге аршынын көлөкөсүнөн, райымынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Алла Субханаху ва Таала баарыбызга товфик берсин. Амал кылыштыкка ушу жетөөнүн арасына кирип калайлы, аракет кылайлы. Мен башында айткандай, мына ушу жетөөнү караңыздар туугандар. Эгерде биз ушулардын арасында болсок, альхамдулилла дейли, ошого бекем болойлу. Бүгүн зынага барбайбыз, зикир кылабыз, бири-бирибиз менен Алла үчүн мухаббатташабыз, мечитке жүрөгүбүздү байлайбыз, жаштыгыбызды ибадатта өткөрөбүз, адилеттүү болобуз. Эгерде булар болсо, альхамдулилла, нур үстүнө нур, садакабыз бар, нур үстүнө нур. Эгерде жок болсо, бүгүндөн баштап ниет кылайлы, азырдан баштап ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла ушу жетөөнүн тең бардыгына кирсек деле болот. Адилеттүү чечейли, буга кирип калабыз. Жаш экенбиз иншалла барыбыз, ибадатта өткөрөлү, буга кирип калабыз. Бири-бирибизди Алла үчүн жакшы көрөйлү, буга кирип калабыз. Садака бергенде Алланы күбө кылып, риякөрчүлүксүз, кожо көрсүн эмес, эл билсин, эл мактасын үчүн эмес, Алла билсин, Алла мактасын. Мынаке Алла Таала билип турат бардыгын. Ошо ихлас болуп, мынага Алла Субханаху ва Таала товфик берет. Аракет кылабызбы иншалла? Алла Таалам кабыл кылсын. Азыранда иншалла кезек суроолорго берели. Saat var ki 5 geçe yine. Canım ne mi kaynağı tutup da sonra. Bilmiyorum o 2 saat var da. Canım ben tutup koydum bu. Sen kaynağı tutkanlarda bunday deyip tutkanlarda ben tutup koydum bunu. Meyli. Bunday kılaylı. Tuğandar, göңүл buraylı. Çarşap ketken joksыңарбы? Тажап кеткен жоқсыңарбы? Мен силерди көрүп сүйүнүп эле сүйлөгөн адамга жеңил болот.
Аны силерди кыйнап отура бербейин деп атам да. Аны араңардан айтпагыла, бул бизди таза эрмектеп алды го, таап алып беге. Bizde мынандай карайлы. Bizde канча убакыт бар? Bizde 3 мүнөттүк баяндагы, 3 сааттык баяндагы бар да. Ошон үчүн шуну бир чечип алганыбыз жакшы да. Saat 5'e çeyin, 6'a çeyin. Все, Кудайым bir sana келе ананда отурайлы буюрса. Алхамдулилlah, Алла Таалам разы болсун. Кудайга шүгүр, машаалла. Чоң курбанчылык кылып келдиңиздер туугандар. Кадамыңыздарга Алла Таалам сооп берсин. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Кудай калса бул талап жөн калбай турган нерсе. Элибизде талап бар. Биз кубанган нерсебиз, жаштарыбызда талап бар. Жаш уулдарыбызда, балдарыбызда, кыздарыбызда, келиндерибизде талап бар. Ошо динди үйрөнүп, дин менен жашайын, кой, таза жашайын, татыктуу жашайын, намуздуу жашайын, абир менен жашайын, уят менен жашайын, ибадат менен жашайын, Алланын зикри менен, Аллага шүгүрү менен, истигфар, дуа менен пайдалуу болуп жашайын деген, алхамдулилlah биздин жаштарыбызда ушундай кызыгуу бар, умтулуу бар. Бул кубандырат. Бул өтө чоң кубаныч бул. Өтө чоң жакшылыктын жарчысы бул. Өтө чоң ийгиликтин жарыясы болчу. Ошон үчүн иншалла Кудайым буйрса, мына сиздер атай ушунча чоң курбанчылык менен азыр келип атканыңыздар, иншалла Алла Таалам кадырласын. Алла Таалам баарыбызга бакыт берсин, Так. Анда кезекти суроолорго берейли. Суроолорду иншалла акырын окуп жооп берип кете беребиз. Дуаларды, тилектерди өзүнчө коюп туруңуздар, калган бере бересиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Напсини кантип тыйса болот? Машаалла. Адам баласында Алла Таала напси жараткан. Бул бизди өлгөнгө чейин чогуу жашайбыз. Напсинин 3 түрү бар. Куранда айтат: Иннан нафса ла аммаратун бису. Напс өзү түп тамыры менен жамандыкка гана буйрат да. Бирок напске каршы күрөшүп, напстын айтканын аткарбай туруштук берип турса, экинчиси напстын түрү нафсил лаввама деп коет. Нафсил лаввама бушайман болгон напсты айтат. Нафси аммара жамандыкка буйрган айтат. Будан бир тепкиш жогору нафсил лаввама деп коет. Алгандай кап, бекер кыжалат кылдым, бекер алдап койдум, бекер уурдап алдым, кап, намаз бекер окубай койгон экенмин да деп бушайман болуп атат го, кейип атат го, өзүн жемелеп атат го. Мына ушу лаввама. Кимде ушундай нафсы болсо, алхамдулилlah, тарбиятка өттү деген сөз. Ким арам кылат да ага баары бир. Адалды да кылбайт, арамды кылат, ага баары бир. Бул пока нафсиси, нафси аммара да кылып. Бушайманчылыкка өткөндөн нафсил лаввама. Үчүнчүсү нафсил мутмаинна деп коет. Үчөтөн Куранда айтылат. Нафсил мутмаинна кандай? Бул пайгамбарлардын нафсиси. Олиялардын, сахабалардын нафсиси. Алардыкы жакшылыкка гана буйрат. Алланын өкүмүнө баш ийгенде жүрөгү бейпилденет, рахаттанат. Бул нафсил мутмаинна, мутмаинна деген сөз ушул. Бейпилденет, рахаттанат, тынчтанат. Алланын өкүмүн аткаргандачы. Эми сиздин сурооңузга нафсини кантип тыйса болот дегени пайгамбарыбыз айтып койгон. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Актиру зикра хазимал ладдат, яни ал-маут. Бир нерсени кошумча айтып коеюн, жакшы угуп алыңыздар. Өлүмдү эстеген биздин динибизде ибадат. Өлүм өзү акыйкат. Эгерде бул иман жакшы амал менен жашаса, өлүмдөн дагы чырайлуу, өлүмдөн да кушкабарлуу белек жок. Эгерде бул күнөөкөр болуп, күнөөдөн башы чыкпай жашаса, өлүмдөн өткөн коркунучтуу, өлүмдөн өткөндөн азап жок тугандар. Өлүм дагы махлук, жаралган нерсе бул. Угуп туруңуз. Ар бир адамдын өлүмү өз учурунда келет, эрте келбейт, кечикпейт.
Ölümdü estеген adamga ölüm erте kelbeyt. Erте kelbeyt. Ölümdü unutup kalgan adamga ölüm geçikpeyt. Ölüm adaşıp dagы kelip alбайт. Erте же geç kelbeyt, öz ubagында kelet. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kaçan alardın ajali ölümü gelip çeçilgende 1 sekund period nazat bolboyt bu. Oşon üçün ölümdü estep жүрүш керек. Пайгамбарыбыз айтат, адамдын жүрөгү заңдайт, дат басат. Кандай темирге суу тийгенде дат басып заңдагандай. Анын тазалануусу кандай деп суроо берилгенде пайгамбарыбыз жооп берген. Эки. Жүрөк дагы заңдап кетет экен. Дат басып кетет экен. Кандай тазаланат дегенде экини айтты. Ölümdü көп эстеп, Куранды көп окуп болду. Ölümdü эстегенде жүрөк тазарат. Пайгамбарыбыз айтып атат, ölümdü эстегенде жүрөк тазарат. Куранды окуганда жүрөк тазарат. Демек, напсени кантип тыйса болот деген сурооңузга, адамдын напсисин сындыра турган нерсе ölümdü көп эстеш керек. Намазды баштай албай жатам. Кантип намазды баштап кетсе болот? Намазды баштаган эң оңой. Биринчи эле сиздин Алладан сурагыңыздагы ниет кылыңыз. Жардамды Алладан сурайбыз, ниет кылабыз, болду. Кудай кааласа иншалла эрк менен баштап кетесиз. Намазга бекем болуш үчүн намаздын фазилети деген китепти окуш керек. Кандай пайдасы бар? Бизге азыр бирөө бир бизнестин пайдасын айтса, ошака жүгүрөбүз. Bir шаарга айтса, ошол жерге саар, түнү, любой время барабыз. Жамгыр жауып атабыз, суук болсо кызыктырбайт. Кичине баш ооруп атса дагы барабыз, тиш ооруп атса дагы барабыз, ич ооруп атса дагы барабыз. Же барбайбызбы? Айтса, $1000 берип атат. Эч ким калбайт начиниондо. Сеулда bir күнгө $1000 берип атат десе, эч ким калбайт. Даже мен деле кетип калам го дейм мен. Токтоп тура, билетти узартпаса болбой калды бу ягынан. Ya bir gelip min şu Түштүккө Кореяга bir gelip min токта чеч мынаны ал деп тур, апке рабочий кийимди dedi. Эмне үчүн? Адам пайдага кызыгат. Дин дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайданы айткан. Жөн айткан эмес, бекер эчтеке жок. Ойлобоңуз, бекер бир кылып атам, бекер эле калып атат. Бекер эчтеке жок. Алла Таала бекер кылдыртпайт бизди. Бардын акысын берет. Ошон үчүн фазаил дейт. Фазаил дегени ошол намаз окусаңыз не пайда? Саждаңызга не пайда? Рүкүгө не пайда? Фатихага не пайда? Аминге не пайда? 5 убак намазга Аллаху акбар, такбир улага кандай пайда? Ошон үчүн иншалла ошол пайданы окуңуз. Пайданы окуңуз, ниет кылып Алладан сураңыз, намазды оңойло баштап кетесиз иншалла. Мынау өлүмдү эстеген дагы жардам берет да, намазды тез баштаганга. Напси аркага тарта берет. Азыр жашсын, кийин. Ушу билип коюңуз, кайсы жакшы ишти кийинкиге ташталса, точно шайтандан. Шек күмөнсүз шайтандан. Карыздан кутулуу үчүн кайсы дуаны окуса болот? Карыздан кутулуу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа үйрөткөн. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак. Буну көп окуңуз бирок. Ар бир намаздан кийин кайра окуп туруңуз. Нары бери басып атканда, жумуш иштеп атканыңызда мунун котормосу кандай? Мунун эгерде карызы тоодой болсо дагы Алла Таалам жардам берип кутулат деген да. Биринчиден карыз болуп калганда сиз өзүңүздү көп эле чөктүрбөңүз. Кудайым бурса Алла бар. Просто өзүңүздү мындай кармаңыз. Исрапка жол бербеңиз, жалкоолук кылбаңыз. Дагы ошо ким карызы болсо, ага чын болуңуз. Алдабаңыз аны, качпаңыз. Айтып коюң, таксыр, Кудай кааласа мына качанка тирүүмүнбү, мен берем. Вообще кыжалат болбоңуз. Иншалла мен карызды түшүнөм. Бул менин бермейинче болбойт бул. Бирок мага мүмкүнчүлүк бериңиз азыр. Иншалла таап атам. Бирок ошону 1 сом тапсаңыз да 50 сом 50 тыйынын бериңиз. 2 сом тапсаңыз жарымы кандай болбосун? Азыр кийим барбы нормально эле? Болду. Жамап болсун, жаң кийим албаңыз. Жамак кийим кийген уят эмес. Уурдап кийген уят.
Tekebirlenip kiyген уят. Брендовый кийип алып tekebirlenген, мына ошол уят болот. Жамак кийген уят эмес, сыймык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийими жамагы. Hazret Umar razıyallahu anhu halife olup turganda, dünyаны karmap turganda 14 жерде, bir rivayette 17 жерде жамагы бар эле, канча? И то бирөөсү кожаный. Жамак барбы? Материал эмес, кожадан жамак койгон. Өзү ким? Амирул муъминин, момундардын бадышасы. Кырманда канча? Алтын ушунча үйүлүп турат кырманда. Бул бетинен наркы бети көрүнбөй турган. Не деп ойлоп атасыз? Жоктугунан деп атасызбы? Жок. Мына толтура бар. Буну айтып коет аскетизм деп коет. Араб, орустар. Арабча зайыттык, зохот. Мына. Өзү мүмкүнчө бары болуп туруп дагы строгий образ жизни бекем кармаганда, напсынын каалоосуна бербей, мындай. Мына Hazret Умар разы кандай болгон. Аллахумма салли ала Мухаммад. Ошон үчүн туугандар, мына карызга биринчиден чөкпөңүз, экинчиден Алла менен чынчыл болуңуз, кимге карыз болсоңуз ошо менен чынчыл болуңуз. Всё. İşte berip, akırından bere verin. Dua kılınız, bere verin. Boş vakit teke getirmemiz. Ertemenden saat 5'e çen işteyiz mi? Tak. 5'ten daha bir iş var mı? Anı da işteyiniz. Bro gün sayın, elhamdülillah, 7-8 saat uktağınız. Yaxşılap uktağınız. 5 vakit namaz kaza olmasın. Duaga bekem işeniniz. Allah Teala'm erteye geç, uşunday kayıptan sizge jardan beret. Allah bergenge gelgendeçi, çoğult albay kalasın. Çoğult albay kalasın Allah bergenge gelgende. Şunun için inşallah, главный biz Allah menen muamelede çın bolsak, Allah menen uadalaşыңыз, boldu. Aramga жок ene. Тиге да айтып коюңуз. Эми карыз бергендерге да мен бир насаатым. Карыз берсеңиз, кембагал болсо мөөнөткө берип коюңуз. Сабыр кылып туруңуз кичине. Куранда Алла субханаху ва таала айтат. Эгерде кембагал болсо, кичи мөөнөт берип тургула дейт. Не кылып тургула дейт? Мөөнөт берип тургула. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Эгерде кембагал болсо, мөөнөт берип коюңуз. Азыр бере албай атабы? 1 ай чозуп коюңуз. 2 ай, 6 ай, 1 жыл айтып коюңуз. Алла разы болсун. Бирок сиз иншалла мындай кылыңыз, бири-бирибизди алдабайлы, Алланы алдабайлы. Мен сизге 1 жыл узартып бердим. Бирок ай сайын тапканыңызды бере бересиз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк болду. Аны да өттөн эме кылып эле. Мен каяктан табасым мен билбейм. Болбосо давай, процент включать этилет. Через месяц башталат депчи. Андай болбойт ал. Андай болбойт. Таптакыр болбойт ал. Ал арам болуп калат. Эгерде кембагал экенин билесиз. Бирок эгерде бай болуп бербей аткан болсо, бул чатак, бул зулум анда. Буну мыйзам түрүндө сиз укук коргоолорго берип туруп алсаңыз дагы болот агачы. Аркасынан жанын түшпөй туруп берип алсаңыз дагы. Мейли? Бирок ушу карыз берүүчүлөрдүн сообун дагы айтып коеюн эми. Карыз берүүчүлөрдүн сообу. Садака бересиз го мисалы. $100 садака бердиңиз да. Карыз берип атасыз $100 1 айга. Ар бир күнү садака берген сообун ала бересиз. Түшүндүңүзбү? 1 айга карыз бергенсиз. Gün сайын ошончо сумманы садака кылган сообун аласыз. Эгерде мөөнөтү жетип калды, 1 айга эле бергенлеңиз. Сурап келип калды, таксыр, ажеке, ага, байке, атайке, узартып бербейсизби да бир 2 айга дедиңиз. Макул деп туруп 2 айга узартып. Ошол күндөн тартып туруп, 2 эсе ошо суммадан садака кылган сообун аласыз. $200 деп атам. Бунда алхамдулилlah бул пайгамбарыбыздын хадистери бар буга. Ошондой эле, эми сен бирден карыз алдың. Эми карызды чырайлуу кайтарып берип кой. Кандай чырайлуу кайтарып берип кой дейт? Чырайлуу кайтарып берип койгон мааниси мындай: ошол алган карызыңды да үстүнө кошуп берип кой дейт. Бирок экөөңөр сүйлөшүп атканда, карыз алып, карыз берүү болуп атканда, бул сөз болбосун. Намек дагы болбосун, шарт дагы болбосун, булдун үмүтү дагы болбосун, карыз берген кишинин үмүтү дагы болбосун. Бирок сиз жакшылык кайтарып берип коюңуз, сиздин адамгерчилигиңиз. Түшүнөсүзбү? Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Biz Koreyada studentpiz. Bizde biraz tamak aş meselesi var. Oşol jönündө biraz kenenirek düşündürüp bere alasızbı? Allah razı olsun. Meri düşündürüp bereyin kandayla? Tamak aş meselesinde geçegi dagı, murdagı dagı biz
жолугуштарда суроо берип атышат, студенттер кээ бир заводдордо кичине чочкон этин дагы бышырып неме кыла берет экен, аралаштырып ушундай кылып коет деп. Же болбосо тооктун эттери бизге белгисиз бисмилля Аллаху акбар деди жокпу, каяктан келип калган, бирок адал деп эле берип аткан жерлери дагы бар. Адал деп айтпай эле берип аткан жерлери бар. Туугандар, эт маселесинде өтө этияттуулук керек. Эт маселесинде. Нан, күрүч, гречка, алар андай маселе эмес. Мына эт маселесинде алкымды этияттаңыз. Эт жебей деле, жумуртка менен деле, нан менен, башка деле, жемиштер менен деле жашап кетсе болот. Балык деле толтура. Мен эт таптакыр эле жебей кой деген жерибиз жок. Тактап коюңуз, аныктап коюңуз. Студент болсоңуз, мисал карап туруп, эгерде чочкон болсо такыр жакындаган болбойт. Даже бисмилля Аллаху акбар деп союлуп алган болсо, сизге маалым эмеспи, такыр жакындаган болбойт. Алла Таала Кур'анда айткан: "Я юхар русул, кулу минат тойибат ва амалу салиха." Эй пайгамбарлар, силер адал пакизадан жегиле, анан жакшы амал кыласыңар. Адам жакшы амал качан кылат? Качан адал пакизадан жесе. Ошон үчүн иншалла бул маселени жакшы караш керек. Кошумча сурооңуз болсо да бере бересиздер да. Тамам, устан так. Атабыздан укпаган акыл насааты сизден уктук. Рахмат. Жараткан Аллага илимиңизге кубат берсин. Амин. Сизди Алла үчүн жакшы көрөбүз. Ахаббакумуллах фима ахбабтум. Баарыбыз Алла Таала үчүн биз жакшы көрөлү. Рахмат. Рамазан айында амалдарга бекем болуп жакшы өткөрдүк эле. Эми кийинки Рамазанга чейин кантип ыйманды сактай алабыз? Биздики суздашып, көптөгөн күнөө иштерди жасап коюп жатабыз. Караңыздар, истикамат деген Алла Тааланын ушундай бир жакшы белеги бар. Алладан сураш керек, истикамат деген туруктуулук деген сөз. Бекемдүүлүк деген сөз. Рамазан айдагы намаз, зикир, орозо, такыбалык, Кур'ан, ушулардын бардыгын улантыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: амалдардын эң жакшысы ахаббул а'мал, же болбосо ахаббул амал. Иналла адвамуха ва ин қалла. Аллага эң сүйкүмдүү амал аз болсо дагы дайым болуп турган амал экен. Күн сайын бир аз зикир, күн сайын бир аз Кур'ан, күн сайын бир аз дуа, күн сайын бир аз таалим. Бирок сөзсүз болсун таштабаңыз. Кээде табиятыңыз чарчап келет. 2 рекет кыска тахажжуд окуп коюңуз. Инна атайна ихлас. Саламу алейкум, кайра жатып ал. Табият жакшы тартып калабы? Андан узунураак окуңуз. Истикаматтын сыры ушул. Табият тартпай, чарчап калдыңыз, ооруп атасыз, кичине зикир кылып жатыңыз. Бирок табият жакшыбы? Зикирди көбүрөөк кылыңыз. Бирок таштабаңыз амалдычы. Мына сыры ошол. Анан буну эң дагы башка, bundan дагы күчтүүсү, башкаларды ошол амалга, жакшылыкка чакырыңыз. Канчалык башкаларды намазга чакырсак, өзүбүздүн намазыбыз бекем болот. Канчалык илимге чакырсак, илимибиз бекем болот. Канчалык зикирге чакырсак, зикирибиз бекем болот. Канчалык жакшы мүнөзгө чакырсак, өзүбүз жакшы мүнөздөлө беребиз. Сыры ушул. Кайсы сыпатты сиз өзүңүздө пайда кылыңыз келсе, ошону башкаларга жеткирүү жолу менен пайда кылыңыз. Устаз, даваттын канчалык маанилүү экенин өзүңүз бир айтып берүүңүздү суранат элек. Даватка чыкканым үчүн быйыл биринчи жолу Рамазан айынын бүткөнүнө кайгырдым. Мурда сүйүнөт элем. Көп нерсе үйрөндүм. Адеп ахлагымды оңдодум. Бирок жеткире албай жатабыз. Үй бүлөмдө намаз баштай электер бар. Динден алыс бир туугандар бар. Биринчиден бардык Алланын колунда. Алла Таалам сизге эгерде элге жакшылыкка себеп кылган болсо, элдин ыйманына, тообасына, Куранга жакындатканга, мешитке чакырганга, намазга алып келгенге, эгерде сиз себепчи болуп калсаңызчы, Аллах. Пайгамбарыбыз айтат: "Аддал алал хайр кафаилихи." Жакшылыкка далалат кылуучу бар го, ошо жакшылыкты кылгандай эле сооп алат дейт. Мисалы мен намаз окуйм, бирок 10 кишини намазга алып келдим. Канча кишини? 10 кишини намазга алып келдим. Ушул 10 кишинин намазында сооп Алла Таала мага берет да. Өзүмдүкүн окуганымда бир эле намаздын сообун алам. Бул ибадат. Дават кандай?
эгерде 10 кишиге дават кылып туруп намаз кылып келсем, 10 кишинин намазын окуган сообун ала берем да. Эгерде 100 алып келсеңиз, 100дү мен өзүм тооба кылсам, 1 кишинин тообасын сообун алам да. Бул ибадат. Эгерде мен 20 кишиге тообасына себеп болсом, 20 кишинин тообасынын сообун алам. Бул дават. Угуп алыңыз. Бардык пайгамбарлар Аллахта дават деген сөз, чакыруу деген сөз. Аллахтын жалгыздыгына чакырган. Бардык пайгамбарлар. Бирөө дагы башкага чакырган эмес. Пайгамбарыбыз 23 жыл Аллахтын жалгыздыгына чакырды. Ширктен кайтарды. Иманга чакырды. Куфурлуктан кайтарды. Бейишке чакырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын өкүмдөрүнө чакырды. Ошон үчүн иншалла бул үммөттүн өзгөчө Алла Тааланын берген белеги. Канчалык иншалла үммөт дават менен жакшылыкка чакырып, Аллахтын динине чакырып, Аллахга жалына чакырып, Аллахтын ахирети бейишине чакырсак, ошончолук иншалла үммөттө береке болот. Касиети чексиз. Касиети чексиз. Алла Таала Кур'ани Кариминде айтат: "Ва ман ахсану кауlan мимман да'a илаллах ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин." Аллага чакырган, дават кылган, өзү жакшы амалдарды кылган, жана мен жөнөкөй эле мусулмандардын биримин деп бой көтөрбөгөн адамдын сөзүнөн дагы жакшыраак сөз барбы дейт ааламда? Жок. Алымдар айтат: "Ва ман ахсану кауlan" дегенде "Ва ман ахсану динан" деп айткан. Тафсирде. Не дегени бул? Алла Таалага дават кылган, жакшы амалдарды кылып, өзүн жөнөкөй эле мусулмандардымын деп эсептеген адамдын дининен дагы чырайлуу дин барбы Алланын алдында? Жок деген сөз. Истифхам инкария деп коет. Арабтардын грамматикасында "Ваман ахсану" деп бул маман деген суроо да, инкария деген андан чырайлуу жок деген сөз да. Демек Алланын алдында эң чырайлуу сөз, эң чырайлуу дин ким Алла Таалага дават кылса, өзү жакшы амалдарды кылса, жана текеберленбей, жана мен жөнөкөй эле мусулмандардын катарындамын деп өзгөчөлөнүп кетпесе, мына ушунун сөзү, ушунун дини Алланын алдында эң чырайлуу дин, эң чырайлуу сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала буйрук берген. Кул, эй Мухаммад айтып кой деген. Хадихи сабили. Мына менин жолум, мен жашоомдун жолу ушул. Некен? Ад'у илаллах. Аллага дават беремин деген. Дават мен жашоомдун жолу, жашоомдун максаты ушул. Ад'у илаллах ала басиратин. Басират менен дават берем. Басират деген кандай? Якин менен, илим менен, хикмат менен. Бун тафсир Байзави рахматуллахи алейхи, имам Байзави рахматуллахи алейхи тафсиринде айтат. Бунун мааниси ала басираты мына. Биз көрөгөчтүк дейбиз го. Терең хикмат менен, илим менен, жана ушуга карап туруп, бекем ишеним менен дават берем. Ана ва маниттабаани. Ана ва маниттабаани. Ушул Аллага дават кылуу, Аллага чакыруу менин жана мага ким ээрчисе, ошонун жолу деди. Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах десе, анын жолу пайгамбарыбыз кандай Аллага дават берсе, ал дагы дават берүү, Аллага таныштыруу, Аллага жакындатуу, Аллага сүйкүмдүү кылуу, жараткан Алла Таалага итаатка, баш ийүүгө алып келүү, неиматтарына шүгүр кылганга даярдоо, мына ушунун бардыгы дават дейт. Мына берсин, амин. Сатып алыпсыз, жакшы болуп кеттиңиз, амин. Кореядагы мекендештериңиздин сураныч четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эки дүйнөлүк пайданы үйрөтүп, акыл насаатыңызды айтып, алтындай убактыңызды бизге бөлүп келгениңиз үчүн Алла сизден ыраазы болсун. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Бойуңуздагы милдет го. Бул сиздерге келишибиз иншалла. Өзүбүздүн чын айтсам, өзүмдүн ахиретим үчүн эле келдим. Албетте жакшылыкты сиздер менен бир бөлүшөйүн деп мекендештерибиз бар. Иншалла бул дагы мүмкүнчүлүк. Дүйнөдө адам инсан көптөрө жашабайт. Ошон үчүн бирибизди наразы кылбай жашайлы. Бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай жашайлы. Кыска дүйнөдө дүйнө талашып ахиретибизди бузбайлы. Бирок иншалла алданып калбайлы. Дүйнө алдап коет. Дүйнө алдап коет. Дүйнөнүн мына кооздугу, чырайы, булар бардыгы алдап коет.
Алла Таалам иншалла баарыбызга акыйкатты көрсөтүп, акыйкатка бекем кылсын. Устаз, берилген акчага зекетке деп азыр ниет кылсам болобу? Караңыздар, берип бердиңизби, ниет кылсаңыз болбой калды. Мисалы, 1 ай мурда бергенсиз, 5 күн мурда бергенсиз, же кече бергенсиз, жок. Зекетти берип атканда ниет кылуу фарыз. Не обязательно мындай эмес. Ажыратып атканда деле боло берет. Мындай да, мен сейфимде $40,000 бар да. Мейлиби? Ушуну $1000 өзүнчө кылып туруп коюп койдум. Ниет кылып койдум. Бүттү. Мына зекетте уже ниетиңиз бар. Эми ушу $1000 бирөөгө операцияга керек болуп калды, $100 берип койдум. Так, бирөө көчөдө калып калган экен, үйүнө жетпей, ага берип койдум. Бирөө кембагал, бирөө жесир, муктаж, мустахик деп коет, алгандай лайыктуу зекетке. Вот ошолорго берип атам да. Түшүнүктүбү? Не обязательно сразу эмес. 1 жылдын ичинде берип бүтсөңүз болду. Түшүндүңүзбү? Бирок азыр негизи азыр чыгарып бөлүп коюңуз. Ушул жерден сиз айылыңызга жөнөтүп бериңиз. Айылыңызда бирөө кембагал балдарына нан таппай атат. Тамак ашы жок. Бала чакасы ооруп атат, дары-дармекке акча жок. Кийинтең мектепке алып барайын десе, ручкага акчасы жоктор бар. Ушул жерде айылыңызда сиз өзүңүз билиңиз, караңыз. Сиз өзүңүздүн туган зекетти ата-энеге берсе болбойт, бала чакага берсе болбойт, аялыңызга берсеңиз болбойт, күйөөңүзгө берсеңиз болбойт, бир туганга берсе болот. Эгерде бир туган кембагал болсо, карап туруң. Бир туганыңыз кембагал болсо, биринчи өзүңүздүн жакындан баштаңыз. Атаңыздын бир тугандары бар, апаңыздын бир тугандары бар, айылдаштары бар. Ошолорго бериңиз. Зекет мусулман эмеске берилбейт, угуп алыңыздар. Мусулман эмеске берилбейт. Ата-эне, чоң ата, чоң эне, тайта, тайнелерге берилбейт. Зекет аял күйөөсүнө берилбейт. Бала чака небере чебереге берилбейт. Бир тугандарга бериле берет, калгандарына бериле берет. Түшүнүктүбү? Сиздерге чоң рахмат. Кудайым өзүңүзгө береке берсин. Амин. Биринчи турмушумдан ажыраганмын. Мас болуп эле жообун 10 талак, 100 талак талаксың дептир дейби, дептир. Эсимде жок. 10 талак, 100 талак деп. Бирок ал киши чалып никебиз бар экен. Сураштырдым дейт. Мен экинчи турмушум бар. 2 балам бар. Кудайга шүгүр. Кантсем болот. Эгер сурай турган сөздөр болсо, ушул темага караштуу телефон номер жазып коюңуздар. Жообуңузду чоң рахмат, алдына рахмат. Мындай 10 талак, 100 талак дегенче тоба кылдым, ушул билимсиздиктен да. Өзү урматтуу эркектер, өзгөчө жаштар, талак дегенди унутуңуз. Башка сөз толтура. Тем более 3 талак. Бир талак менен деле уже нике бузулат. Бир талак менен деле ажыраса болот. Бирок эсиңе келип калсаң, же тиги эсине келип калса, кайра жашаганга мүмкүнчүлүк болот. 3 талак берилди же 3төн көп, 10 талак, 100 талак, кайра жашаганга болбойт. Эсиңе келгенде жашайын десең болбойт. Бир эле жол бар, дуалсыз үчүн керек. Бүттү. Өзүң бердиңби? 3 талагың түшөт, калганы сенин мойнуңда, кыямат күнү жооп бересиң. 10 талак болсо 7-өөнө жооп бересиң, 100 талак болсо 97-сине жооп бересиң. Талак тамаша эмес, бул сенин оюнуң эмес. Алланын эң ачуусун келтире турган нерсе. Ошон үчүн бирок талак ошол эле кезде шариятыбызда бар нерсе бул. Адал нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваяттарында келет: Абгадул халаил индаллах ат-талак. Адал нерселердин эң ачуусун келтирген Алланын алдындагы нерсе бул талак экен. Угуп алыңыз жакшылап. Ошон үчүн кичине болор болбогон нерсе, туура. Сизден эч нерсе кеткен жок. Аялыңыздын тили узун. Кайыш айтып, иш кылып, баш бербей, ар кандай. Ошондой болсо эле эмне сразу эле 10 талак деш керекпи? 100 талак деш керекпи? 3 талак деш керекпи? Жөн эле. Таптакыр боло сен, ал жеңил ойлуу болуп атат. Сен ага теңелбеди.
талағымы бер деп жақалап алады, эшиктен чыгарбай. Мынандай дагы өзү акылсыздык кылбаш керек да. Ошондой болгон учурда дагы мисалы, ага тең элбе? Сөздө талаш уруш кетти, ордуңан туруп кетип кал. Такыр эле болбосо бир талак берип кой, бүттү. Ошо менен деле уже ажырашса болот экен. Бир талак менен эле бүттү. Анан баягында 3-4 ай өткөндөн кийин нар жак бер жакты көрдү. Аял дагы нар жак бер жагын көрдү. Токто. Ошол учурда акылыбызды алдырыппыз. Ачуу келгенде билип коюңуз. Ачуу келгенде шайтан келет, акыл кетет. Дагы бир айтайын. Ачуулук келгенде шайтан келет, акыл кетет, чечим ката болот. Чечим чыгарбаңыз ачууңуз келип атканда. Өзүңүзгө келгенде анан чыгара бериңиз. Бирок ошол учурда чыгарбаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде ачууң келип атканда не деди? Турсаң отур деди. Аялыңа көңүл атасыңар. Ачууң келип кетти. Турган болсоңор не кылла дейт? Отургула деди. Ачуу азаят экен да. Ачуу кетет экен отургандачы. Ачуу кетет экен. Дагы эле кетпесе анда жат деген. Жогор жактан ылды жакка түш деген сөз да. Шайтан билесиз да. Адамдын ачуу болгондочу, билесизби, көзү кызарып кетет. Башы кызарып кетет. Моол жерде нервтери кызарып кетет. Ичиндеги чок кайнайт да. Ошонун кызылы. Ошон үчүн пайгамбар кимдин ачуусу келсе, дарат алсын деди. Не деди? Ошол чокту жууп салсын, өчүрсүн, суу менен муздатсын. Дарат алсын. Бул пайгамбарлык илаж, пайгамбарлык нусха. Ачуу келгенде биринчиден эки нерсени кылыңыз. Отуруңуз. Болбосо жатыңыз. Болбой атабы? Душ принимать этип келип. Ачуу кетет. Өткөндө кээ бир жерде айтып калсаң, мына тамаша катарында кабыл алат, бирок чындап эле. Бир дос менен деле урушуп кеттиң да экөөң. Ачууланып атасың. Отургула. Болбойбу? Жаткыла экөөң. Жатып алып эми аз кичине айтыша берле мен. Аялың менен деле ошол эле. Туруп ал, ла башталдыбы? Отургула, отур. Экөөң тең отур. Отур, дагы эле ла бүтпөй атабы? Экөөң тең жатып ал. Иш бүттү мен. Болду. Талак балакка кезек келбейт да. Шайтан менен булар кутулуп кетти менин колуман дейт да. Шайтан айтат, булар кутулуп кетти дейт. Пайгамбардын сөзүнө амал кылды дагы, булар менен кутулуп кетти дейт. Мына. Зато үй бүлө сакталып калды. Балдардын аң сезими сакталып калды. Азыр эмне кылат эң кандай? Ошон туугандар силерден сураныч, талак деген сөздү вообще айтпагыла. И аялдардан сураныч, талакты вообще сурабагыла, Асман түшүп баратса дагы эле. Жок, андай болбойт да. Кичине болбогон нерсеге бардыгы өзү болбогон нерседен башталат да. Мындай карап келсең, болбогон нерседен. Ажыраша турган нерсеге лайыктуу эмес эле да. Биздин Burada Союздун убагында араңыздарда бар болса керек, көргөндөр. Волга деген машина бар эле. Ал убакта Волга дегенден, ой, азыр эмне дейбиз эми? 5-7 200-300 Волга деген чанда машина болот эле да. Бул болгон окуя экен өзү. Лотерея ойнотулчу эле да. Бирөө лотереядан анан кийин аял экөө отуруптур дагы сүйлөшүп чай ичип отуруп анан эгер лотереядан Волга утуп алсак кандай болот деп сөз башталып кеткен экен да. Машалла, бул өтө жакшы болот. Анан кой соебуз, туугандарды чакырабыз, экинчи койду союп, кудаларды чакырабыз, үчүнчү койду союп, бечараларга беребиз. Кыскасы аябай жакшы пландаштырып, анан Волганын күлүчү кимде болот маселе келип калыптыр да. Аял айтып тур, күлүчү менде болот, мен берип турам сага. Сен аялы, жок, күйөөсү айтат экен, менде болсо сен жоготуп бересиң дейт экен. Ошентип күлүчү кимде болот деп, сенде менде болот деп ажырашып кеткен экен. Жок эле Волгага. Күлкүлүү го, бирок ушуга окшогон эле мелочтен болот да бардыгычы. Волга деле жок, башкасы деле жок ошого окшоп калбайлы да туугандар. Ошон үчүн иншалла мына аялдардан сураныч, кыздардан сураныч, талак сурабагыла. Өзгөчө кимде ким
бардыгы камсыздалып атса, тамак ашы, кийим кечеси, турак жайы үздүрсүз эле талак сураган бейиштин жыты жытталбайт деген. Аялдарга да коркунуч айтылган. Эркектерге да айтылып атат. Жөндөн жөнү зулум кылба сен. Сен камсызда тамак ашын, кийим кечесин, турак жайын камсызда. Анан ачууланып ылдыйбөдө болуп кетсе, сен аны талак бербе. Ушунчалыгы боло турган болсо, бир талак берсең деле иш бүтөт. Бирок кийинкиге мындай өтсүн да. Талак маселеси түшүнүктүү. Дарат алууда тамакты гаргара чайкаган учурда окшуп көңүлүм айланса да, дарат алууну улантып намаз окуса болобу? Эчтеке болбойт. Көңүлүңөр айланса, окшобаса эчтеке болбойт. Эгерде чындап эле мындай адам куса турган болсо, угуп туруңуз. Кусканда дагы сиз дарат алып бүттүңүз, ошондон кийин сизде даратыңыз бар. Кусканда дагы дарат сынат, билесизби? Кусканда дагы дарат сынат. Бирок ал кусканды бизде айтып коет. Кандай дегени, өзүнүн кармаганга күчү жетпеген абалда болсо. Кармаганга оозун жаба албай калды да. Билесизби ошондой кезде? Көзүн чыгып кетейин дейт го. Оозуңдан ал оозуңдан кусунду чыктыбы, аз чыкты, көп чыкты, ал кызыктырбайт. Өзүн кармай албайт. А кете өзүн кармаган деңгээлде чыга турган болсо, ал менен бузулбайт. Түшүнүктүбү? Кармала албай деңгээлде чыга турган болсо бузулуп калат. Орозодо болсочу өзүң манжасын салып же бир нерсени салып кусса, ошондо бузулат. Өзүнүн кусунду келсе, ада бузулбайт.